Боке менен 96-жылы тааныштым. Мыктыбек Арсланбек тааныштырып, филармонияда бир чоң концертте алып баруучу болуп, Бокемдин башында ырдабайт деп ойлошум да. Жанагы концерттерде алып баруучу катары таанып калып, анан кийин жанагы индустардын бир жана мен баратам Бомбейге деген ырдап чыккандан баштап, ой сен сонда да турбайсың. Ырчы турбайсың. Мен силерге баягы очередь тийбей калбасын деп ырдабай жүрөм, болбосо деп тамашалаган жайы бар да. Мен айтар элем, Бокемдин чыгармачылык өтө олуттуу мамиле жасайт эле. Бул жөн салда бир ырды кандайдыр бир деңгээлде бышырып, өзү да айтар эле ушул эгер чыгарманы бирөөнүн жараткан ырын андан жеткиликтүү мурунку аткарган кишиден жогорку деңгээлде мыкты аткарбаса, анда ырдабай эле коюш керек деп. Себептен баягы Бокем менен катарлаш ырдап жүргөндөр болду да. Бокем баягы ырларды таанытып койгондон кийин бир кандайдыр бир жеңил желпи ыргакка кийинки жаштар ыктап баратканда, Бокем ошол кемчиликти толтура алды деп ойлойм да. Мыкты ырлар менен, мыкты оончулардын оондору менен, элдик ырлар менен Бокем ошол кемтикти толтура алды десек болот. Анан ошондон баштап кайра Бокемдин ырдагандан кийин дээрлик көпчүлүк өсүп келаткан жаштар дагы ошол нукка бурулуп, элдик чыгармачылыктарга баягы көз өтүп кеткен мыкты дөша оончулардын оондоруна, эски кайрыктарга ошо Бокемден кийин ыктай башташты. Бул да болсо Бокемдин кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн татыктуу тарбиячы экенинен кабар берет да. Мыкты аны сөзсүз түрдө эле саяпкер же баягы устат болуш үчүн аны жандап жүрүп окутуш кажет эмес. Ошо Бокени көрүп дагы ошо бир топ өсүп келаткан муун тарбия алды, таалим алды десек болот.